Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Сырга эшик ачык. 34-чү. Майкл Бернард Бекфилд. Биз мыйзамы бар аламда жашабыз. Мисалы, гравитация же тартылуу мыйзамы. Эгерде силер бийиктиктен куласаңар, кандай сапаттагы адам экениңерге карабай, баары бир жерге урунасыңар. Тартылуу мыйзамы табияттын мыйзамы. Ал гравитация мыйзамы сыяктуу эле адилеттүү жана ээрчимелүү. Ошонун менен бирге так жана кынтыксыз. 35-чи. Джо Витале. Азыркы учурда сизди курчап турган ошондой эле силер арызданып жаткан нерселердин баардыгын силер өзүңөр тартып алгансыңар. Бул тууралуу угуу силерге жагымсыз экенин байкадым. Силер дароо эле мен өзүмө кырсыкты тарткан эмесмин. Иштешүүгө катаал болгон клиенттерди, карыздарды тартып алган эмесмин деп каршы чыга баштайсыңар. Бирок мен силерге түз эле айтышым керек. Чындыгында эле силер баардыгын өзүңөргө тартып алгансыңар. Бул концепция түшүнүү үчүн эң татаалдардын бири. Бирок силер аны кабыл ала аласыңар. Анда ал силердин турмушуңарга төңкөрүш жасайт. Сырдын бул бөлүгүн биринчи уккан адамдар көптөгөн элдин өмүрүн кыйып кеткен тарыхый окуяларды оюна түшүрө башташат да, ошончолук көп сандаган адамдар кантип кырсыкты өзүнө тартып алгандыгын түшүнө албай башташат. Алар тартылуу күчүнүн мыйзамы боюнча окуя менен бир жыштыкта болушу керек эле да. Бирок ошол адамдар сөзсүз түрдө ошо жөнүндө ойлонушкан дегенди туюмдурбайт. Анын үстүнө алардын оюнун жыштыгы окуянын жыштыгына дал келген. Эгерде адамдар туура эмес жерде, туура эмес учурда болуп калышына, сырткы абалдарга бийлиги болбогондугуна ишенсе, анда коркутуу тууралуу жадатма ойлор, жалгыздык жана алсыздык чындыгында эле аларды туура эмес жайга, туура эмес мезгилге тартып барат. Силердин алдыңарда азыр тандоо турат. Жашоодогу болуп жаткан нерселердин баардыгы шартка жараша жана силердин башыңардан жаман нерселер каалаган учурда өтө беришине ишенүүнү каалайсыңарбы? Туура эмес мезгилде, туура эмес жайда болуп калаарыңарга жана абалга бийлик кыла албашыңарга ишенүүнү каалайсыңарбы? Же болбосо силер өз тагдырыңар өзүңөрдүн колунда экендигин билип, ага ишенүүнү жана өзүңөрдүн оюңардын образынан жакшы нерселерди гана алып, аны башыңардан өткөрүүнү каалайсыңарбы? Силердин алдыңарда тандоо бар. Силер тандап алган ойлордун образы гана силердин турмуштук тажрыйбаңар болот. Силер өзүңөр чакырмайынча жашооңорго эч нерсе келип кирбейт. 36-чы. Боб Дойл. Биздин көпчүлүгүбүз тартып алып жатканыбызды түшүнбөй иш кыла беребиз. Бул процессти көзөмөлгө алууга жөндөмсүзбүз деп да ойлойбуз. Биздин оюбуз жана сезимдерибиз автопилотто иштеп жатат. Ошентип баардыгы бизге өзүнөн өзү келип жаткандай туюлат. Эч ким каалабаган нерсесин аң сезимдүү тартып ала албайт. Эгерде силер сырды билген болсоңор, анда силердин жана башка адамдардын турмушуна каалабаган окуялар кантип кирип калганы түшүнүктүү болот. Чындыгына келгенде, анын бардыгы ойдун зор жаратмандык күчүн жетиштүү түшүнбөгөндүктөн келип чыгат. 37-чи. Джо Витале. Силер бул тууралуу алгач укканда, эмне мен эми өз оюмду дайыма көзөмөлгө алып турушум керекпи? Бул зор күчтү талап кылат да, деп коркуп кетишиңер мүмкүн. Бирок башталышында ушундай сезилгени менен кийинкилери бүт кызыктуу болуп саналат. Эң кызыгы сырга жетүүнүн бир нече жолу бар. Андыктан силер өзүңөр үчүн ылайыктуу деген жолду тандап алууга эркиңер бар. Улантып окугула. Ошондо гана мен эмне жөнүндө сөз кылып жатканыма түшүнөсүңөр. 38-чи. Марси Шимов. Жазуучу, эл аралык деңгээлдеги лектор жана кайра калыптануунун лидери. Ар бир оюбузду көзөмөлгө алууга болбойт. Окумуштуулардын айтуусу боюнча бир күндө биздин мээбизде 60 миңдей ой пайда болот. Ошол 60 миң ойдун баарын көзөмөлгө алуу үчүн канчалык күч керек экендигин элестете аласыңарбы? Бактыга жараша жеңилирээк жол бар. Ал биздин сезимдерибиз. Алар биз ойлоп жаткандарыбызды билүүгө мүмкүнчүлүк берет. Сезимдердин зарылдыгын ашырап алууга мүмкүн эмес. Алар силердин сонун инструменттериңер. Алардын жардамы менен силер өз турмушуңарды түзө аласыңар. Эсиңерде болсун, бул дүйнөдө ой баардыгынын себеби болуп саналат. Ал эми силер көрүп, башыңардан өткөрүп жатканыңардын баардыгы алардын кесепети. Силер менен болуп жаткандардын баардыгынын себеби силердин оюңар. 39-чу. Боб Дойл. Эмоция эң сонун белек. Алар биз ойлоп жаткандардын баардыгын көрсөтүп турат. Силердин сезимиңер ойлоп жатканыңар тууралуу тез эле маалымдап турат.
кокустан пайда болгон кайсы бир жагымсыз сезимди эстеп көрсөңүз, мисалы, жаман кабар уккан учуруңузду, ошол замат эле ашказанда кысылуу сезими пайда болот же көкүрөгүбүз сайгылаша баштайт. Эсиңерде болсун, сезим менен эмоция дароо эле силерге оюңар тууралуу сигнал бере баштайт. 40-чы. Лиза Николс. Силерде сезимдин эки түрү жашайт: жакшы жана жаман. Силер булардын ортосундагы айырманы абдан жакшы түшүнөсүңөр. Себеби биринен силер өзүңөрдү жакшы сезгениңер менен, экинчисинен жаман абалга кабыласыңар. Негативдүү эмоциялар чөгүү, каар, таарыныч, жинденүү, күнөө булар силерге күч бербейт, көңүлүңөрдү көтөрбөйт. Силер өзүңөрдү жакшы же жаман сезип жатканыңарды эч ким айтып бере албайт. Себеби бул абалыңарды силер өзүңөр гана бардык учурда биле аласыңар. Эгерде өз абалыңарды түшүнө албай жатсаңар, өзүңөрдөн мен өзүмдү кандай сезип жатам деп сурагыла. Бул суроону өзүңөргө бир күн бою бергиле. Ошондо акырындык менен өз сезимиңерди түшүнө баштайсыңар. Бир эле мезгилде өзүн жаман сезүү менен жакшы ойлорду ойлоого мүмкүн эместигин билүүңөр зарыл. Бул мыйзамдын бузулушу. Себеби силердин оюңар силердин сезимиңерди аныктайт. Эгерде силер өзүңөрдү жаман сезип жатсаңар, демек силердин аң сезимиңерде өзүңөрдү жаман сезүүгө мажбурлаган ойлор бар. Оюңар силердин жыштыгыңарды аныктап турат. Ал эми сезимиңер силер азыр кайсы жыштыкта орун алганыңар тууралуу дароо маалымдап турат. Силер өзүңөрдү жаман сезип, көңүлүңөр начарлап турган учурда андан да көп негативдүүлүктү тартып туруучу жыштыкка түшүп каласыңар. Силер өзүңөрдү андан да жаман сезе турган сүрөттөрдү чагылдыруу аркылуу тартылуу мыйзамы сөзсүз түрдө жооп берип турат. Эгерде силер өзүңөрдү жаман сезип, өз оюңарды өзгөртүү жана көңүлүңөрдү көтөрүү аракетин көрбөсөңөр, анда чындыгында эле силер өзүмдү жаман сездире турган нерсени дагы бергиле, тезирээк деген сигналды жиберип турасыңар. Силерге эч ким айтпайт өзүңөрдү жакшы же жаман сезип жатканыңарды, себеби бул тууралуу ар кандай учурда өзүңөр гана биле аласыңар. Эгер силер өзүңөрдү кандай сезгениңерди түшүнбөй жатсаңар, жөн эле өзүңөрдөн сурагыла. Мен өзүмдү кандай сезип жатам деп. Бул суроону өзүңөргө кайра-кайра күнү бою бергиле. Ошондо акырындап өз сезимиңерди жакшы баамдай аласыңар. 41-чи. Лиза Николс. Бул медалдын арткы бети болуп, позитивдик эмоциялар жана кайрымдуу сезимдер саналат. Алар келер замат силер өзүңөрдү жакшы сезе каласыңар. Суктануу, кубаныч, ыраазычылык, сүйүү элестетип көрсөңөр, булардын бардыгын биз күнүгө сезе билсек болот. Силер позитивдик сезимдерди башыңардан өткөрүп жатканда, ошого окшош эмоцияларды жана өзүңөрдү сонун сезүүгө жардам берүүчү нерселердин бардыгын көбүрөөк тартып аласыңар. 42-чи. Боб Дойл. Бул жөп жөнөкөй эле. Мен азыр эмнени тартып алып жатам? Сиз өзүңүздү кандай сезип турасыз? Жакшы, эң сонун ошондой эле абалда уланта бериңиз. Бир эле маалда өзүн жакшы сезип туруп, жагымсыз нерселер тууралуу ойлонуу мүмкүн эмес. Жакшы сезимдер жакшы ойлор аркылуу гана жаралат. Силер турмушуңардан бардыгын ала аларыңарды, ага чек жок экендигин түшүнөсүңөрбү? Бир гана шарт бар. Силер өзүңөрдү жакшы сезип, бактылуу болушуңар гана керек. Ойлоп көрсөңөр, булар силер качандыр бир убакта каалаган нерсеңер эмеспи? Мыйзам чындыгында кынтыксыз. 43-чү. Марси Шимов. Эгерде силер өзүңөрдү жакшы сезип жатсаңар, анда силер өзүңөрдүн каалооңорго дал келген келечекти түзүп жатасыңар. Эгерде өзүңөрдү жаман сезип жатсаңар, анда каалооңор менен кайчылаш келген келечекти түзөсүңөр. Тартылуу мыйзамы ар бир секундада иштеп турат. Биз ойлогондордун жана сезгендердин бардыгы биздин келечегибизди түзөт. Эгерде коркуп же тынчсызданып жатсаңыз, өз өмүрүңүзгө андан да көп коркунуч менен тынчсызданууну алып келесиз. Ошентип, силер өзүңөрдүн жакшы сезип жатасыңар. Анда силер позитивдүү ойлонуп жатасыңар. Силер туура жолдосуңар жана кубаттуу жыштыкты чагылдырып турасыңар. Ал эми ал жыштык силер өзүңөрдү андан да сонун сезүүгө жардам берүүчү позитивдүүлүктү көбүрөөк тартып турат. Жагымдуу учурларды эсиңерге тутуп калгыла да, ал сезимдер менен азыктанып, өзүңөргө аны өндүргүлө. Силер өзүңөрдү канчалык жакшы сезсеңер, ошончолук деңгээлдеги жакшы нерселерди тартып алып турарыңарды билгиле. Эми андан жогору тепкичке көтөрүлөлү. Силердин аң сезимиңер чындыгында ааламдын силер эмне тууралуу ойлонуп жатканыңарды билүүгө жардам берүүчү жообу болсо эмне болот? 44-чү. Джек Кенфилд. Биздин сезимдерибиз артка кайтуучу байланыштын туура жолдо баратканыбызды же жаңылганыбызды маалымдап туруучу механизм. Эсиңерде болсун, силердин оюңар бардыгынын эң биринчи себеби. Ошондуктан силер бир нерсе тууралуу
көшөрүп ойлонсоңор ааламга ал тууралуу тез аралыкта сигнал жиберилет. Силердин оюңар окшош жыштыктагы магнит сымал тартып алат да бир нече секунданын ичинде бул жыштык тууралуу силерге сезимиңер аркылуу маалымат жиберет. Башкача айтканда, силердин сезимиңер ааламдан келген жооп силер азыр кайсы жыштыкта турганыңарды маалымдайт. Силердин сезимиңер артка кайтуучу байланыштын силердин жыштыгыңарды көзөмөлдөп турууга мүмкүнчүлүк берген механизми. Жагымдуу сезимдер жана эмоция бул силер позитивдүү ойлонуп жатасыңар деген маалымат. Демек силер өзүңөрдү жаман сезип жатканда, аалам силерге силер негативдүү ойлонуп жатасыңар деп айтып турат. Чөгүнкү маанай жагымсыз сезим көңүл бур, өз ойлоруңду өзгөрт, негативдүү жыштык байкалды, жыштыкты алмаштыр, эсеп кетти, көңүл бур деп аалам эскертип жатканын билдирет. Кийин силер өзүңөрдү жаман сезгенде же жагымсыз эмоция каптаганда ааламдан келген сигналга көңүл бургула. Бул учурда силер негативдүү жыштыкта тургандыктан же жакшы нерседен тосулуп каласыңар. Андыктан өз оюңарды өзгөртүп, башка бир сонун нерсе тууралуу ойлонгула. Пайда болгон позитивдүү сезимдер силер башка жыштыкка өткөнүңөр үчүн булар ишке ашканын баамдоого жардам берет. Ааламдагы муну силердин жакшы абалыңар жана маанайыңар аркылуу далилдеп турат. 45. Боб Дойл. Силер ошол ойлоп жатканыңарды эмес, эмнени сезип турасыңар, дал ошону аласыңар. Адам баласы ушинтип эмоционалдык туңгуюкка кирип кетет. Таң эрте маанайыңар чөгүп же сол бутуңар менен турган болсоңор, ал күнүңөрдүн натыйжасыз өткөнү. Адам баласы эмоциянын жөнөкөй эле алмашуусу бул күндү, ошону менен бүткүл өмүрдүн өзгөртө алаарын сезбей келет. Тартылуу мыйзамы боюнча силер күндү жакшы баштап, өзүңөрдү бактылуу сезсеңер, анда силердин маанайыңарды чөктүрө турган нерсеге кезиккенче ошол бакыттын сезимдерин колдоп туруучу абалдарды жана адамдарды көбүрөөк тартып алып турасыңар. Баардыгыбыздын тең турмушубузда кырсык же жамандык биринин артынан бири келип турган убактыбыз болгон. Бул чынжыр реакциясы түшүнүп түшүнбөй ойлогон бир ойдон башталган. Алгачкы жаман ой көптөгөн өзүнө окшош ойлорду тартып келе бергенде жыштык белгиленип, бардыгы мыйзам ченемдүү түрдө чалынып, кыйшайып кете берген. Ошондуктан силер бир жамандык үчүн капа болсоңор, анын артынан бир нече ошондой жамандыктарды тартып келе бересиңер. Силердин жооп берүүчү эмоцияңар андан да көп жагымсыз нерселерди чакыра берет да. Чынжырлуу реакция силер бул жыштыктан өз оюңарды атайын өзгөртүп чыгып кетмейинче улана берет. Өзүңөр каалаган нерсеге оюңарды которуп багыттап, эмоцияларыңарда аныктоону ала аласыңар. Аны да тартылуу мыйзамы кабыл алып, силердин жашооңордун жаңы сүрөттөрүн кайтарып жиберүү аркылуу бул жаңы жыштыкты кармап турат. Ошентип, силер өзүңөрдүн сезимиңердин ээси болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, аларды өзүңөр каалаган нерселерге тез аранын ичинде которуп коюуга жөндөмдүү болосуңар. Эгерде каалаган нерсеңерге өзүңөрдүн сезимиңерди кошсоңор, анда өзүңөрдүн сезимиңерди жана эмоцияңарды андан да кубаттуу жыштыкты берүү үчүн атайын колдоно аласыңар. 46. Майкл Бернард Бекфит. Силер азыртан эле өзүңөрдү саламаттыгы чың адам катары сезе башташыңар керек. Ошону менен бирге бай жана иш алдыга жылып турган адам катары сезе баштасаңар болот. Жок болсо дагы сүйүүнү, силерди курчап турган сүйүүнү курчап тургандыгын сезе баштагыла. Мындан эмне келип чыгат? Аалам силердин сезимиңерге карай ылайыкташат. Аалам силер элестеткениңердей болуп, силердин ички сезимиңер менен дал келип калат. Азыр өзүңөрдү кандай сезип жатасыңар? Маанайыңар кандай? Бул тууралуу 2 секунд ойлонуп көрсөңөр, эгерде силердин сезимиңер өзүңөр каалагандай анчалык көңүлдүү болбой турса дагы, эмоцияңардын сезимине багыт алып, максаттуу түрдө аны өзгөрткүлө. Силер өз сезимдериңерге аларды жакшыртууну бекем каалоо аркылуу толугу менен топтолгон учурда жыйынтыгы ушунчалык таң каларлык болот. Жөнөкөй эле ыкман алалы. Алагды болбош үчүн көзүңөрдү жумуп, сезимдериңерге көңүлүңөрдү топтогула да 1 мүнөткө чейин жылмайгыла. 47. Лиза Никольс. Силердин оюңар жана сезимиңер өзүңөрдүн жашооңорду жаратат. Дайыма ушундай болуп турат. Бул гарантияланган. Гравитация мыйзамы сыяктуу эле тартуу мыйзамы да эч качан жаңылбайт. Асманда учуп жүргөн чочкону көрдүңөр беле? Бул учурда гравитация мыйзамы башка нерсеге алагды болуп калганбы же ишин унутуп калганбы? Андай эмес. Гравитация мыйзамы дайыма иштеп турат жана бардыгына бирдей иш аракетке келет. Ушул сыяктуу эле тартуу мыйзамынан да четке кагылган нерсе жок. Эгерде силерге бир нерсе келген болсо, анда аны өзүңөрдүн узак убакытка созулган ал тууралуу оюңар аркылуу тартып алгансыңар. Тартуу күчү так болот. 48. Майкл Бернард Бекфит.
Бул идеяны кабыл алуу кыйыныраак болот, бирок аны кабыл ала алсак, жыйынтыгы силердин кыялыңарды таң калтырат. Силердин турмушуңарда ишке ашып калган ар бир ойду, өз аң сезимиңерди жана дүйнө таанымыңарды өзгөртүү аркылуу оңдогонго болот турбайбы? Баардыгын өзгөртүп алуу силердин бийлигиңерде, себеби өз оюңарды өзүңөр гана тандап алып колдоносуңар. Силер бул жашоодо жашап жатканда өз ааламыңарды жаратып турасыңар. Уинстон Черчилль. 49. Джо Витале. Силер өзүңөрдү жакшы сезгениңер өтө зарыл, себеби позитивдүү эмоциялар ааламга карай жол тарткан жана силерди карай жакшы нерселерди тартып турган сигнал болуп саналат. Ошентип силер канчалык позитивдүү маанайда болсоңор, ошончолук деңгээлде рухий жанданууңарды сактап турууга жана өзүңөрдү уламдан улам жакшы сезе берүүгө жардам берүүчү нерселерди тартып ала бересиңер. 50. Боб Проктор. Эгерде абалыңар начарлап турса, билгиле, силер көз ирмемде бул абалыңарды оңдоп кете аласыңар. Жакшы музыка угуп же өзүңөр ырдай баштагыла. Бул силердин эмоцияңарды жана сезимиңерди өзгөртөт. Же болбосо кандайдыр бир жагымдуу нерсе тууралуу ойлоңгула. Балаңар же болбосо силер өзүңөр чын дилден жакшы көргөн адам жөнүндө ойлоңгула да, ал ойду мээңерге көпкө дейре кармап тургула. Оюңарды башка нерселердин баардыгын алып салгыла. Позитивдик ойго топтолгула. Мен гарантия берем, абалыңар дароо оңолот. Өзүңөрдүн маанайыңардын жашыруун көтөргүчүнүн тизмесин түзгүлө да, аны дайыма жеңиңерге салып жүргүлө. Силердин сезимиңерди тез аранын ичинде өзгөртүп жиберүүчүлөрдүн мен жашыруун көтөргүчтөр деп айтам. Мисалы, алар жагымдуу эскерүүлөр, келечек тууралуу кыялдар, кандайдыр бир күлкүлүү окуялар, табият сүрөтү, силерге кымбат адам же сүйүктүү музыкаңар болушу мүмкүн. Каарды, капаланууну же ооруну сезген учуруңарда ошол тизмеге кайрылгыла да, анын ичинен бир нерсени тандап алып, ошого көңүлүңөрдү топтогула. Силердин маанайыңардын түрдүү нерселери түрдүү учурларда көтөрө алат. Эгерде тизмедегинин бири иштебесе, экинчисине аракет кылгыла. Фокусту алмаштырып, өзүңөрдү кубанткыла, жыштыкты алмаштыргыла. Бул жөп жөнөкөй жана 2 гана мүнөттүк убакытты талап кылат. Сүйүү сезимдеринин керемети. 51. Джеймс Рей, философ, лектор, жазуучу, инсандык потенциалды өнүктүрүү жана ийгиликке жетүү боюнча программалардын түзүүчүсү. Силердин маанайыңардын көтөрүлүшү үйдөгүлөрдүн таасиринен да көз каранды болот. Үй жаныбарлары да бизге жарык маанай тартуулап турат. Ал жаныбарларыңарга жылуу мамиле жасаган жагымдуу абалыңар силердин жашооңорго бир топ жакшылык алып келет. Кандай гана сонун белек. Ой менен сүйүүнүн айкалышы гана тартуу мыйзамынын жеңилбес кубатын түзүп турат. Чарльз Эннел. Ааламда сүйүүдөн ашкан күч жок. Бул сезим силер нурланта ала турган жыштыктардын бийигинин бийиги. Эгерде силер ар бир оюңарды сүйүүгө оросоңор, эгерде силер бардыгын жана баарын сүйгөн болсоңор, анда силердин жашооңор толугу менен өзгөрөт. Өткөн замандагы айрым улуу ойчулдар тартуу мыйзамын сүйүүнүн мыйзамы деп да атап келишкен. Эмне себептен мындай айтылгандыгын жакшылап ойлонуп көрүп түшүнөсүңөр. Силер бирөөлөр тууралуу жаман ойлоп жатсаңар, ал жаман нерсе өзүңөрдүн жашооңордо материалдаштырылып калат. Өз ойлоруңар аркылуу силер башка бирөөгө жамандык кыла албайсыңар. Ал өзүңөргө гана кайтып келет. Эгерде силердин оюңардын баардыгы сүйүүдө топтолуп турса, кимдин жашоосу сүйүүгө толуп турарын байкасаңар керек. Албетте, силердин жашооңор, демек сүйүү силердин негизги сезимиңер менен абалыңар болуп турса, анда тартуу мыйзамы же сүйүү мыйзамы силер өтө кубаттуу жыштыкта тургандыктан силерге марттык менен жооп берет. Канчалык бийик сүйүүнү сезип турсаңар, сүйүүнүн канчалык көп чагылдырып турсаңар, ошончолук деңгээлдеги күч силерге иштеп турат. Ойго анын объектилери менен байланыштыруунун жана баардык негативдүү ааламдык тажрыйбаны жеңип чыгуунун динамикалык кубатын берүүчү принцип бул тартуу мыйзамы. Башкача айтканда, сүйүү мыйзамы. Бул баардык негизде, баардык философиялык системада, баардык динде жана илимде камтылган түбөлүктүү жана ажырагыс принцип. Сүйүү мыйзамынан жашырынууга болбойт. Бул ойду жашоо энергиясы менен толтуруп турган сезим. Сезим бул каалоо, тилек. Ал эми каалоо бул сүйүү. Сүйүүдөн ишке ашкан ой жеңилбес болот. Чарльз Эннел. 52. Марси Шимов. Силер өз оюңарды жана сезимиңерди түшүнө чындап аларды башкара ала баштаганда гана өз реалдуулуңарды өзүңөр кантип жаратып жатканыңарды көрөсүңөр. Силердин эркиндигиңер жана күчүңөр дал мына ушунда.
Марси Шимов улуу Альберт Эйнштейндин эң сонун цитатасы менен бөлүшкөн. Адам өзүнө өзү узата турган эң негизги суроо мындай: аалам бизге ынак мамиле жасайбы? Тартуу мыйзамын билүү аркылуу силер жалгыз гана жоопту табасыңар. Ооба, аалам бизге ынак мамиле жасайт. Эмнеликтен? Себеби тартуу күчүнүн мыйзамы боюнча силер гана ала аласыңар. Альберт Эйнштейн сырды түшүнгөн үчүн зарыл суроону дал ушундай койгон. Бул ой бизди ойлонууга жана тандоо жасоого мажбурлаарын ал билген. Улуу физик бул суроонун түзүүдө бизге зор мүмкүнчүлүктү белекке берген. Эйнштейндин пикирин дагы кеңейтүү үчүн силер бул керемет аалам мага жакшылыкты гана алып келип турат. Аалам мени менен бирге мен эмнени жасасам бардыгына колдоо көрсөтүп турат. Менин зарылдыктарыма аалам көз ирмемде жооп берип турат деп чечкиндүү айтышыңар керек. Аалам силерге ынак мамиле жасаарын сезгиле. 53. Джек Кенфилд. Мен купуя сырды билип алып, аны колдоно баштаган мезгилден тарта жашоом сыйкырлап койгондой өзгөрдү. Ар бир адам эңсеген жашоо образы мен үчүн күндөлүк реалдуулукка айланды. Мен баасы $4,5 миллион турган үйдө жашайм. Жанымда ким болбосун ал үчүн жанын бере турган жубайым бар. Дүйнөнүн эң кооз жайларына саякатка барып салам. Тоо чокуларына чыгып, экспедицияларда катышкам. Мен аңчылыкка чыккам. Мунун бардыгы мен жашоо сырын колдоно алгандыгыма байланыштуу болгон жана болуп жатат. 54. Боб Проктор. Жашоо абсолюттук түрдө сонун болушу мүмкүн. Ал ошондой гана болушу керек. Силер сырды колдоно баштаганда гана ошондой болот. Бул силердин жашооңор. Силер аны өзүңөр үчүн ачышыңарды ал эңсеп турат. Балким силер азыркыга чейин жашоо күндөлүк катаал күрөш деп эсептеп келгендирсиңер. Ошондуктан тартуу мыйзамы боюнча ал силер үчүн дал ошондой болгон. Азыр дал ушул жерде силер ааламга жашоо жеңил, жашоо сонун, бардык жакшы нерселер мага агып келе берет деп жар салгыла. Силердин жан дүйнөңөрдүн тереңинде өз мезгилин күтүп турган чындык катылып жатат. Ал чындык мындай: жашоо силерге сунуш кылган жакшы нерселердин бардыгына силер татыктуусуңар. Силер муну жан дүйнөңөрдүн тереңинде билесиңер. Силерге жакшылык менен сүйүү жетишпей турганда өзүңөрдү эң начар сезесиңер. Дүйнөдөгү бардык жакшы нерселер силерге укуңар боюнча тиешелүү. Силер өзүңөр жаратасыңар. Ал эми тартуу күчү силердин сыйкырдуу инструментиңер. Анын жардамы менен силер турмушуңардагы бардык каалаганыңарды түзүп алууга жөндөмдүүсүңөр. Жашоонун магиялык реалдуулугуна жана силердин өзүңөрдүн улуулугуңарга куш келиңиз. Сырды жаттап алгыла. 1. Тартуу мыйзамы бул табияттын мыйзамы. Ал гравитация мыйзамы сыяктуу эле адилет жана калыс. 2. Көшөрүп тиленген ойлордун жардамы менен аларды чакырып алмайын, силердин жашооңордо эч нерсе өзүнөн өзү пайда болбойт. 3. Эмне жөнүндө ойлонуп жатканыңарды билиш үчүн эмнени сезип жатканыңарды өзүңөрдөн сурагыла. Эмоциялар биз эмне тууралуу ойлонуп жатканыбыздын үзгүлтүксүз маалымдап туруучу баалуу каражат. 4. Бир эле маалда өзүн жаман сезүү менен жакшы нерсе тууралуу ойлонуу мүмкүн эмес. 5. Силердин оюңар силердин жыштыгыңарды аныктайт. Ал эми сезимиңер азыр кандай жыштыкта турганыңар тууралуу тез аралыкта маалымдап турат. Силердин абалыңар начар болуп, маанайыңар чөгүп турганда негативдүү нерселерди тартып алып турган жыштыкка кабылып каласыңар. Ал эми позитивдүүлүккө көңүлүңөр бурулса, андан да ашык жакшы нерселерди кубаттуу тартып турасыңар. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Сырды кантип колдонуу керек? Жагымдуу эскерүүлөр, табият сүрөтү же жагымдуу музыка сыяктуу маанайдын жашуун которгучтары силердин сезимиңерди өзгөртүүгө жана көз ирмемде эле башка жыштыкка которулууга жардам берет. Силер жаратуучусуңар. Өз жашооңорду дем алган сыяктуу эле тартуу мыйзамынын жардамы менен жаратып аласыңар. Жаратуунун сансыз жана түрдүү формалары жашап өткөн улуу акылмандардын жана лидерлердин дил баянында чагылдырылган. Насаатчылардын айрымдары аалам кантип иштеп тургандыгын көрсөтүү үчүн тарыхты жазып чыгышкан. Бул тарыхтарда камтылган акылмандык кылымдар бою укумдан тукумга өткөрүлүп келе берип, легендага айланган. Көптөгөн адамдар анда жашоонун зарыл чындыктары катылып жаткандыгын түшүнбөй эле окуй беришет. 55. Джеймс Рей. Алладинди сыйкырдуу лампасы менен эстеп көргүлөчү. Алладин лампаны жерден алып, сүртсө ичинен жин чыга келет.
Ал жиннин дайыма эле сенин каалооң мен үчүн мыйзам деп айта берген. Азыркы жомокто 3 гана каалоо айтуу керек. Бирок мындай жомоктордун алгачкы версияларында каалоолорго чек болгон эмес. Элестетип көрсөңөр, каалаганыңардын бардыгы аткарылат. Эми бул метафораны алып өз жашообузда колдонуп көрөлү. Алладиндин ордуна каалагандарын бардыгын сурай алган ар бир адам боло алат. Ал эми силердин бардык каалооңорду аткаруучу жин ааламдын өзү болот. Түрдүү жөрөлгөлөр бул күчтү ар түрдүү аташат. Коргоочу, периште, жогорку мен. Ошентсе да бардыгы ал адамдан башкача күч экендигин моюнга алышат. Бул күчкө, бул жинге каалагандай ысым берүүгө болот. Силерге жакын, силер үчүн жакшы иштеген нерсени тандап алгыла. Эсиңерде болсун, силердин жин дайыма баягы эле бир сүйлөмдү кайталап берет. Сенин каалооң мен үчүн мыйзам. Бул керемет жомок. Сиз өз жашооңузду жана анын ар бир көрүнүшүн кандайча түзүп жаткандыгыңызды түшүндүрөт. Жиннин жөн гана силердин каалооңорго жооп берип турат. Жин бул дайыма сак туруп, силердин ар бир оюңарды, сөзүңөрдү жана кыймылыңарды кармап алып турган тартуу мыйзамы. Силер ойлогон нерселериңердин бардыгын каалаганыңар деп ишенет. Бир нерсе тууралуу ойлонсоңор, демек аны каалаганыңар. Кандайдыр бир иш аткарып жатсаңар, аны да каалаганыңар. Жин эң сонун кызматчы. Ал ээсинин буйруктарын тактап айтканда, силердин буйругуңарды кынсыксыз аткарат. Бир нерсе тууралуу ойлонооруңар менен жин адамдардын абалын жана окуяларды жардамы менен силердин каалооңорду аткаруу үчүн тез аранын ичинде ааламдын таяныштарын кыймылга келтире баштайт. Жаратуу процесси, купуя сырда пайдаланылган жаратуу процесси жаңы осуяттардан алынган. Бул процесс өтө жөнөкөй. Ошондуктан силер анын жардамы менен каалаганыңардын бардыгын 3 кадам ичинде жасап аласыңар. Биринчи кадам сурануу. 56-чы Лиза Николс. Биринчи кадам өтүнүү, ааламга буйрук берүү. Аалам силердин оюңарга жооп берет. Каалаганыңар тууралуу ага маалымдап тургула. 57 Боб Проктор. Силер чынында эмнени каалайсыңар? Отургучка олтургула да каалаганыңардын бардыгын тизмектеп жазып чыккыла. Анын бардыгы учур чак формасында жазылсын. Силер мен азыр көп чекит үчүн бактылуумун деген фраза менен баштасаңар болот. Андан соң жашооңорду кандай көргүңөр келгендигин тактап түшүндүрүп бергиле. Силер каалаганыңарды жөн эле тандап ала бербестен, алар тууралуу түшүнүгүңөр да болуш керек. Силердин жумушуңар ошондой. Эмне каалаганыңарды өзүңөр түшүнбөсөңөр, тартуу мыйзамы силерге эч нерсе бере албайт. Силер так эмес жыштыкты чагылдырып, ошол сыяктуу так эмес жыйынтыкка ээ болосуңар. Чынында эмнени каалап жатканыңарды жакшылап ойлонуп, балким жашооңордо биринчи жолу көргүлө. Эми каалаган кесип ээлери болооруңарды, каалаганыңарга ээ болуп, аны жасай аларыңарды жана ага чек жок экендигин билген соң гана так жооп берүү керек. Эмнени кааладыңар? Силердин өтүнүчүңөр жаратуу процессиндеги биринчи кадам. Демек, өтүнгөндү үйрөнгүлө, аны адатка айландыргыла. Эгерде силердин алдыңарда тандоо туруп, кайсыл жол менен кетериңерди билбесеңер, анда жөн гана ааламдан өтүнүп көргүлө. Ошондо силер эч качан туңгуйукка такалбайсыңар. Андан ары эмне кыларыңарды дайыма билип турасыңар. Өтүнгөндү гана билгиле. 58 Джо Витале. Бул укмуштуудай кызык. Аалам силердин каталог сыяктуу. Силер аны карап чыгып, мен бул баштан өткөрүүнү сезип көргүм келет. Ошону менен бирге мындай нерсеге ээ болуп, мындай адамды жолуктургум келет деп айтсаңар болот. Ошентип силер өзүңөрдүн каалооңорду заказ катары ааламга жайгаштырасыңар. Чындыгында бардыгы жөп жөнөкөй эле. Силердин улам сурана беришиңер зарыл эмес, бир гана жолу өтүнүү керек. Бул чындыгында эле каталог боюнча заказ берген сыяктуу. Силер заказды берерде аны кабыл алабы же жокпу деп кыжалат болбойсуңар жана аны улам кайталай бербейсиңер. Силер бул ишти бир гана жолу жасайсыңар. Жаратуу процесси да ошондой. Биринчи кадам каалаганыңарды так түшүнүп, так тандоо. Силер бардыгын так түшүнгөндө гана силер заказды жөнөткөнүңөр, өтүнгөнүңөр. Экинчи кадам ишенүү. 59 Лиза Николс. Экинчи кадам ишенүү. Силер каалаган нерсе силерге таандык болуп калганына ишенгиле. Сүйүү силердин ишенимиңерди азыктандырып, аны туруктуу кылып турсун. Силердин каалоо материалдаштырылышына ишенгиле. Толук жана абсолюттук түрдөгү ишеним зарыл. Каалаганыңарды алып койгонуңарга туруктуу ишенгиле. Каалаганыңар силер сураганыңар менен силердики болуп калгандыгын билишиңер керек. Заказды жөнөткөн соң аны сөзсүз
аларыңарга ишенгиле. Ошондуктан кам санабастан жашоо уракатына бата бергиле. Каалаган нерсеңер силерде болуп калганын элестеткиле. Билгиле, каалаган нерсеңер силердин талабыңар менен келет. Ал тууралуу тынчсызданып кабатырланбагыла. Аны силерге жетпей тургандыгы тууралуу ойлонбогула. Ал өзүңөрдүкү, силерге таандыктай, силердин менчигиңер катары ойлонгула. Роберт Коллер 1885-1950. Силер суранып жана ишенген учуруңарда каалаган нерсе же окуя силердики болуп калгандыгы ичиңерден так билгениңерде силерди курчап турган реалдуулукта көрүнүш үчүн бүткүл аалам өзгөрөт. Ал нерселерди силер азыр алып жаткандай ойлонуп, сүйлөп жана иш аткарышыңар керек. Эмне себептен? Себеби аалам тартуу мыйзамы жана күзгү силердин доминанттык оюңарды чагылдырып турат. Ошондуктан каалаганыңарды алып жаткандай элестетишиңер керек. Силердин оюңарда өз заказыңарды албагандай аң сезим турса, анда алардын жоктугун тартып ала бересиңер. Аалам силердин элестетүүңөрдүн сүрөтүн жашооңордогу окуялар катары чагылдыруу үчүн каалаганыңарды алган жыштыктын урлантууңар, өзүңөрдө ушундай сезим жаратышыңар керек. Ушуну аткарган соң тартуу мыйзамы силер каалаганыңарды алуу үчүн бардык абалдарды, элдерди жана окуяларды кубаттуу кыймылга келтирет. Өргүү учурунда чет жакка барып эс алууну, жаңы машина же үй сатып алууну заказ кылып жатканда, бул нерселер силерде экендигин алдын ала билесиңер. Силер ошол эле мезгилде башка жакты эс ала албай, экинчи машинаны же үйдү сатып ала албайсыңар. Эгерде силер лотериядан утуп же ата мурасын байлык алсаңар, бул акчалар аларды силер колуңарга алганга дейер эле силердики болгонун билесиңер. Мунун өзү каалаган нерсе эбак силердики экендигине ишенишиңерди туюндурат. Бул силердин каалаганыңарга жеткениңерди билдирүүчү сезим. Каалаганыңардын бардыгы силердики экендигине ишенгиле жана сезгиле. Ошондо гана тартуу мыйзамы силер каалаганыңарга жетүү үчүн бардык абалдарды, элдерди жана окуяларды кыймылга келтирет. Өзүңөрдү ушундай ишеничке кантип алып келүү керек? Элестетүү аркылуу. Балакыял болгула, фантазиялагыла, элестеткиле, ишенгиле. Каалаган нерсеңер силердин колуңарда болгондой өзүңөрдү алып жүргүлө. Ошондо аны алгандыгыңарга ишене баштайсыңар. Жин силердин негизги оюңарга силер сураган учурда гана эмес, дайыма жооп берип турат. Өтүнүшүңөр менен дароо аны аларыңарга ишенүү жана билип жүрүшүңөр ошон үчүн керек. Каалаганыңар бая эле силерде болгонуна ишенгиле. Майышпай ишенүү силердин улуу күчүңөр. Силер буга ишенериңер менен сыйкырчылык башталат. Өз ойлоруңарда каалоолордун формасын калыпка салууну билсеңер, каалаганыңардын бардыгын ала аласыңар. Жаратуу үчүн колдонууну үйрөнүп, өзүңөрдө иш аракетке өтөөрүнө ага мүмкүнчүлүк бергениңерде реалдуулукка айланбаган бир да кыял калбай калат. Бул ыкма бир адамда ишке ашкан болсо, анда ал бардыгы үчүн да аткарылат. Ал күчкө ачкыч силерде болгон нерсени колдонууда жатат. Эркин, толугу менен. Ошентип жаратуунун силер аркылуу мындан да көп күчү аккан каналдарды ачууда жатат. Роберт Коллер 60. Джо Витале. Силер каалаган нерселер ишке ашыш үчүн аалам өзгөрүлө баштайт. 61. Джек Кенфилд. Биздин көпчүлүгүбүз чындыгында каалаган нерселердин каалоосуна жол бербейт, себеби аны кандай жол менен алуу мүмкүн экендигин элестете алышпайт. 62. Боб Проктор. Бир нерсеге жетишкен ар бир адам аны кантип ишке ашаарын билбегендигин ал гана эмес, анча чоң эмес изилдөө да ачык көрсөтүп турат. Бирок ал бул ишти сөзсүз түрдө аткарарын гана билген. 63. Джо Витале. Ал кантип ишке ашаарын силерге билүүнүн кажети деле жок. Аалам кантип өзгөрөөрүн да билүүнүн зарылдыгы жок. Ал кантип ишке ашат? Каалаган нерселерибизди аалам бизге кандайча жеткирет? Силердин камыңар эмес, аалам силер үчүн аны өзү аткарышына мүмкүндүк бергиле. Ал кантип ишке ашаарын талдай баштаганыңарда ишенимдин жетишпеген жыштыгын нурланта баштайсыңар. Силер каалаган нерсе эчак силердин колуңарда экендигине ишенбейсиңер. Бардыгын өзүңөр гана аткарышыңар керек деп ойлойсуңар да, аалам муну силер үчүн өзү жасаганына ишенбейсиңер. Кантип? Ал жаратуу процессинин силердики эмес бөлүгү. 64. Боб Проктор. Ишке кантип ашаарын силер билбейсиңер, бирок силерге көргөзүп беришет. Силер ыкманы тартып аласыңар. 65. Лиза Николс. Биз суранган нерселерди көрбөй калабыз да капа боло беребиз. Көңүлүбүз калат да күмөн санообуз башталат. Көңүл калуунун өзү күмөн саноону жаратат. Өз күмөн санооңорду сезип, аны бардыгы мен каалагандай өтүп жатканын билем деген жеңилбес ишеним менен алмаштыргыла. 3. кадам. Кабыл алуу. Лиза Николс.
Үчүнчү кадам жана процесстин финалдык этабы кабыл алуу. Бул боюнча көңүлүңөрдү жайланткыла. Каалаган нерсеңерге жеткенде өзүңөрдү кандай сезесиңер? Азыр дал ошондой сезгиле. Муну азыр эле аткаргыла. 67. Марси Шимов. Бүткүл процесс учурунда маанай көтөрүңкү болуп, өзүңөрдү бактылуу сезгиле. Себеби силер позитивдүү маанайда болсоңор, каалаган нерсеңердин жыштыгына чыга аласыңар. Майкл Бернард Бекфит. Силердин ааламыңар сезимиңердин ааламы. Силер акылыңар менен гана ишенип, бирок дал келүүчү сезимдерге ээ эмес болсоңор, жашооңордо каалаган нерсеңе жетүүгө силерде жеткиликтүү күч болбойт. Муну сезе билишиңер керек. Алгач өтүнүп сурангыла, анан каалаган нерсеңерди алганыңарга ишенгиле да, позитивдик маанайды сактап турушуңар гана керек. Силердин ниетиңер жакшы болуп турганда гана кабыл ала турган жыштыкка багытталган болосуңар. Силер баардык жакшы нерселерди тартып алып турган жыштыктасыңар. Андыктан баардык өтүнгөнүңөрдү ала аласыңар. Эгер рахат алууну каалабасаңар, анда булар тууралуу суранмак эмессиңер да, туурабы? Андан сонун маанайдын жыштыгына багыт алгыла да, каалаганыңарды кабыл алгыла. Бул жыштыкка багыт алуунун тез ыкмасы өзүнө мен азыр кабыл алып жатам. Мен азыр баардык жакшы нерселерди өз жашоомо кабыл алып жатам. Мен азыр каалаган нерсеңерди атагыла, алып жатам деп айтуу. Жана муну сизге сезе билгиле. Силер суранган нерсеңерди алгандай өзүңөрдү сезгиле. Менин сонун курбум Марси мен турмушумда жолуктурган эң улуу материалдаштыруучулардын бири. Ал бардыгын сезет. Ал суранганын кабыл алуу кандай болоорун да сезет. Марси бардыгын өз сезимдери аркылуу материалдаштырат. Ал каалаган нерсесин каяктан кантип аларын билүү аракетин көбөйтөт. Ал жөн гана аларды сезе билет. Андыктан бардыгы пайда болот. Демек силер өзүңөрдү азыр эле сонун сезгиле. 69. Боб Проктор. Эгерде жашооңордо бир жолу фантазияңарды реалдуулукка айландыра алган болсоңор, андан да ири фантазияларды курууну каалай баштайсыңар. А бул болсо досторум менен жаратуу процессинин өзү. Дубада ишенүү менен суранганыңардын бардыгын аласыңар. Библия Матфейден Евангелие 21-22. Ошондуктан силерге айтам, жалынып сураганыңардын бардыгын аласыңар. Ишенгиле, бардыгы болот силерде. Марктан Евангелие 11-24. 70. Боб Дойл. Тартуу мыйзамы аны окуп үйрөнүү жана колдонуу бул жөн гана каалаган нерсеңерге азыр эле ээ болгонуңарды сезүүгө жардам берүүчү нерсени түшүндүрүү. Бул унаада жүрүп көрүңүзчү. Дүкөнгө кирип, үйүңөр үчүн кыялданып жүргөн нерсеңерди сатып алгыла. Тигил үйгө киргенге аракет кылгыла. Каалаган нерсеңерге эбак силердин колуңарда экенин сыяктуу сезимди жаратууга аракеттенип көргүлө жана ал сезимди эсиңерге сактап калгыла. Каалаган нерселериңерге жакындоо үчүн жасаган нерселериңер бардыгы каалооңарды өзүңөргө тартууга жардам берет. Силер өзүңөрдү каалаган нерсеңерге ээ болгондой сезсеңер жана сезимиңер ушунчалык реалдуу болсо, каалаганыңарды аларыңа ишенсеңер, силер аны сөзсүз аласыңар. 71. Боб Дойл. Балким силер ойлогондо каалаган нерсеңер жаныңарда жаткандыр. Демек ал ишке ашты. Же болбосо каалаганыңарды алуу үчүн бир нерсе жасоо тууралуу сонун идея жаралгандыр. Албетте силер мейли мен муну жек көрсөм да ушундай кыла берейин деп ойлобошуңар керек. Бул жалган жол. Балким силерге бир нерсе аткарууга туура келип калат. Бирок силер аалам силерге алып келип бере турган нерсе менен дал келип турасыңар. Бул иш аракет силерге рахат тартуулайт. Силер өзүңөрдүн көңүлдүү жана жандуу сезесиңер. Убакыт токтоп калат да силер бир күн бою ишиңер менен алек болосуңар. Аракет көпчүлүк адамдар үчүн жумуш деген эле сөздү туюндурат. Бирок рахат алган аракет жумушка такыр эле окшобойт. Рахат алган жумуш менен жөнөкөй жумуштун айырмасы мындай. Эгерде силер рахат алуу үчүн аракеттенсеңер, бул рахаттуу аракет. Ал эми бир нерсени ишке ашышын мажбурлоого аракет кылсаңар, андан алыстайсыңар. Рахат алган аракет көп күчтү талап кылбайт жана сонун сезимдерди тартуулайт. Себеби силер кабыл алуу жыштыгында болосуңар. Жашооңорду тез аккан дарыядай элестеткиле. Силер бир нерсенин аткарылышын мажбурласаңар, анда ошол агымга каршы кеткен болосуңар. Муну силер татаал жумуш, күрөш сыяктуу сезесиңер. Ал эми каалаганыңарды ааламдан алуу үчүн аракеттенсеңер, силер дарыянын агымы менен бараткандай болосуңар. Бул күчтү да талап кылбайт. Рахат алган аракеттин жана ааламдык турмуштун агымында болуу сезими ушундай. Айрым учурларда силер каалаганыңарды алганга дейре аракеттенгениңерди түшүнбөй калышыңар мүмкүн. Себеби ал аракет ушунчалык жагымдуу болот.
Ошондо силер артыңарга кылчайып карап укмушту көрөсүңөр. Аалам бири-бириңерге каалаганыңардын баардыгын алып келгендигин түшүнөсүңөр. 72. Джо Витали. Аалам ылдамдыкты жакшы көрөт. Ананкыга калтырбагыла, тескери ойлобогула, күмөн санабагыла. Мүмкүнчүлүк, импульс, ички сезим турганда аракеттенгиле. Бул силердин жумушуңар. Мунун баардыгы силер аткара турган нерселер. Өз интуицияңарга ишенгиле. Себеби силерди аалам шыктандырып турбайбы? Аалам силер менен кабыл алынган жыштыкта сүйлөшөт. Эгерде ички сезим менен интуиция силерге бир нерсени айтып турса, аны аткаргыла. Анда аалам магнит талаасындай силер сураган нерсенин баардыгын кабыл алууга тартып тургандыгын байкайсыңар. 73. Боб Проктор. Силерге зарыл болгон нерселердин баардыгын тартып аласыңар. Силерге акча зарыл болсо, акчаны тартып аласыңар. Силерге адам керек болсо, ошол адамдарды тартып аласыңар. Силерге кандайдыр бир конкреттүү китеп керек болсо, аны да тартып аласыңар. Эмнеге умтулганыңарды унутпашыңар, ага көп көңүл бөлүүңөр керек. Аң сезимдерде каалаганыңардын образын кармап турганыңарда силерди ага ал эми аны силерге тартып турат. Бирок силер каалаган нерселер силердин жардамыңар менен мыйзамга ылайык физикалык реалдуулукка келет. Силер магнит экениңерди эсиңерден чыгарбагыла. Силер өзүңөргө тартып турасыңар. Өзүңөрдүн аң сезимдерде каалаган нерсени тактап алган соң, силер бардык каалаганыңарды тартып ала турган магнитке айланасыңар. Алар өз кезегинде силерди тартып турат. Сырды силер канчалык көбүрөөк практикаласаңар, тартуу күчү силерге бардыгын ошончолук көп алып келип жатканын көрө баштайсыңар да, силер андан да күчтүү магнитке айлана баштайсыңар. Себеби силердин ишенимиңердин, ынанымыңардын жана билимиңердин кубаты өсүп, күчүнө кире берет. 74. Майкл Бернард Бекфит. Силер бош орундан баштай аласыңар. Ошол боштуктан мүмкүнчүлүк пайда болот, жол ачылат. Силерге зарыл болгон нерсенин баары бул силер жана силердин ойдон чыгарган нерсенин материалдаштыруучу жөндөмүңөр бар. Адам колунан жаралган бардык ойлоп табуулар жана чыгармалар ойдон башталган. Бир эле ойдон реалдуулукка айланган мүмкүнчүлүк жаралган. 75. Джек Кенфилд. Өзүңөрдү түнкү жолдо кетип бараткандай элестеткиле. Фаралар машинанын алдындагы 50 метр жерди гана жарык кылып барат. Силер Калифорниядан Нью-Йоркко караңгыда жете аласыңар. Мында силердин көрө алганыңар алдыдагы 50 метр гана аралык. Жашоодо биздин алдыбызда дал ушундай ачылып турат. Эгерде силердин алдыңарда кийинки 50 метр аралык улам-улам көрүнүп турарына ишенсеңер, анда силердин жашооңор силердин алдыңарда түнкү жолдой ачылып көрүнүп турат. Жана ал силерди каалаган максатыңарга, ал максат кандай болсо да алып келет. Ааламга ишенгиле, ишенимиңерге ишенгиле жана аны сактагыла. Мен сырдын билимин экранга кантип көчүрөрүмдү такыр элестете алчу эмесмин. Ошентсе да ички сезим менен ачык көрүп, өз күчүм менен сезген кортунду жыйынтыкка жанымдын бардык күчү менен умтулдум. Ошентип тасманы түзүүгө зарыл болгондордун бардыгы бизге өзү келди. Биринчи кадамды ишенип аттагыла. Тепкичтин бардыгын көрүү силерге зарыл эмес. Биринчи кадамга жөн гана кадам таштагыла. Мартин Лютер Кинг 1929-1968. Келгиле, өзүн өтө семиз сезип, ашыкча салмактан арылууну калаган адамдар жаратуу процессин кантип колдоно ала тургандыгын карап көрөлү. Сыр жана сиздин денеңиз. Силер биле турган нерсенин биринчиси, эгерде силер арыктоого көңүлүңөр топтосоңор, анда арыктоо мүмкүнчүлүгүнүн бардык убакытта өзүңөргө тартып турасыңар. Арыктоо мүмкүнчүлүгүн мээңерден алып салгыла. Диеталар төмөнкү себептер боюнча иштебейт. Эгерде силер ашык салмаңарды жоготуу тууралуу тынымсыз ойлоно берсеңер, силер бул процессти дайыма кармап жүрүү зарылдыгын өзүңөргө тартып ала бересиңер. Экинчиси, эмнени билиш керек? Өзүңөрдүн ашыкча салмагыңарды өзүңөр ал тууралуу дайыма ойлоп жүрүү аркылуу түзүп алгансыңар. Жөнөкөйлөтүп айтканда, эгерде адам ашык салмактан кыйналып жүрсө, демек анда баамдаганбы же баамдаган эмеспи? Семиз ойлор бар. Сымбаттуу ою бар адам эч качан семиз боло албайт. Себеби бул тартуу мыйзамына каршы келет. Мүмкүн сизде заттардын алмашуусу жай. Денеңиздин көлөмү тукум куучулуктан улам шартталган деп айтышкандыр. Бирок мунун баары семиз адамдар үчүн чүмбөт болуп саналат. Эгер саналып өткөн себептердин бири силерге чындап эле таандык экенине ишенсеңер, анда сөзсүз түрдө силердин жашооңорго келет да, силер ашыкча салмакты тартып аласыңар.
2 кызым төрөлгөн соң мен ашыкча салмактын азабын тартып жүрдүм. Ал каяктан алынганын мен билем. Төрөттөн соң ашыкча салмактан арылуу жеңил эмес экендигин бир нече жолу уккам жана окугам. Экинчи төрөттөн кийин андан ары кыйын болду. Мен өзүмө ашыкча салмакты семиз ойлор аркылуу тартып ала бердим да, бул салмак менин реалдуулугум болуп калды. Мен чынында эле жайыла баштадым. Ал тууралуу канчалык көп ойлонсом, ошончолук семире бердим. Кыска боюм менен 80 килограмм салмакта болдум. Мунун баардыгы семиз ойлордон келип чыкты. Мен дагы мурда карманган, эң кенен таралган ишеним салмак тамактан чогулат. Менимче бул сандырак, ал гана эмес, зыяндуу сандырак. Салмак тамактан көз каранды эмес. Салмак тамактан көз каранды деген силердин оюңар гана силерди семиргенге мажбурлайт. Эсиңерде болсун. Ойлор баардыгынын алгачкы себеби. Ал эми калгандары бул ойлордун жыйынтыгы. Өзүңөрдүн соонун экениңерди ойлонгула жана жыйынтыгы оптималдык салмак болот. Чектөөлөр тууралуу баардык идеяларыңарды унуткула. Тамак силерге салмак кошууга мажбурлабайт. Оптималдык салмактын аныктамасы мындай. Бул силер өзүңөрдү жакшы сезип жаткан салмак. Өзүңөрдүкүнөн башкалардын ою мааниге ээ эмес. Силер өзүңөрдү жакшы сезип жаткан салмак силердин оптималдуу салмагыңар. Балким силердин тамакты көп жеп, бирок семирбей, сымбаттуу боюнча калган таанышыңар бардыр. Мындай адамдар айрым учурларда тамакты канча жесем да салмагым нормасында деп айтышат. Ааламдагы жин дагы сенин каалооң мен үчүн мыйзам деп айтат. Өзүңөргө оптималдуу салмакты жана сымбат денени тартуу үчүн жаратуу процессин колдонгула жана 3 кадамга алга жылгыла. Биринчи кадам: сурангыла. Салмагыңар канча болушун каалаганыңарды аныктагыла. Оптималдуу салмакка ээ болгондо кандай көрүнөрүңөрдү оюңарга элестетип көргүлө. Эгерде силерде ошол абалдагы сүрөтүңөр болсо, аны алып чыгып карап коюп жүргүлө. Эгерде андай сүрөт болбосо, анда силер каалагандай дене тапкыла да, ошону карап коюп жүргүлө. Экинчи кадам: ишенгиле. Каалаган нерсеңердин баардыгын алаарыңарга, каалаганыңардын баардыгы силердики экендигине ишенишиңер керек. Өзүңөрдү оптималдык салмакка ээ болгондой алып жүргүлө. Силер каалаган салмагыңарга жакын калганыңарды көрүшүңөр керек. Өзүңөрдүн идеалдык салмагыңарды кагазга жазып алып, таразанын шкалаларынын үстүнө чаптап койгула. Бирок эч качан таразага түшпөй эле койсоңор жакшы болот. Силердин оюңар, сөзүңөр жана кыймыл аракетиңер силер сураганга каршы келбесин. Азыркы салмагыңардагы кийимди сатып албагыла. Ишенимиңердин бардык күчүн силер каалаган жаңы кийимге багыттап койгула. Оптималдык салмакты тартуу ааламдын каталогунан заказ бергенге эле окшош. Каталогду карап чыгасыңар да, каалаган салмакты тандап алып заказ кыласыңар. Андан соң силерге каалаганыңарды жеткирип беришет. Силердин оюңарча идеалдуу денеге ээ болгон адамды аң сезимдүү издей баштагыла да, ага суктангыла. Мындай адамды издегиле да, эсиңерге сактагыла. Келишимдүү денени карап туруп, ага суктанууну сезген учуруңарда бул келишимдүүлүктү өзүңөргө тартып жаткан болосуңар. Ашык салмактуу адамдарды жолуктура турган болсоңор, аны көп карабагыла. Же такыр эле карабаганга аракет кылгыла да, аң сезимиңерди дароо идеалдуу денеге бургула жана аны жакшылап сезгенге аракет кылгыла. Үчүнчү кадам: кабыл алгыла. Маанайыңар көтөрүңкү болуш керек. Өзүңөргө жагышыңар керек да, өз денеңерге канааттанууңар зарыл. Мындай мамиле өтө зарыл. Себеби өз денеңер тууралуу жаман ойлоп турсаңар, анда оптималдык салмакты өзүңөргө тартып ала албайсыңар. Өз денеңерге жасаган негативдүү мамиле эң кубаттуу сезим. Ошондуктан бул сезим силерге бул боюнча абдан көп кубаттуу терс эмоцияларды тартып келе берет. Өз денеңерди күнүгө сындай берип, күнүгө кемчиликтерди таба берсеңер, анда силер аларды эч качан өзгөртө албайсыңар. Бирок дагы ашыкча салмакты тартып ала бересиңер. Денеңиздин ар бир квадраттык сантиметрине суктаныңыз, аны мактаңыз жана ага ыраазы болуңуз. Аны жакшырта бериңиз. Силердин оюңар өз денеңердин мыктылыгына топтоло берсе, силер денеңердин ал бөлүгүнө ырахаттанасыңар. Анда силер оптималдык салмактын жыштыгына багытталасыңар жана мыктылыкты өзүңөргө тартып ала бересиңер. Оллес Отлес өз китептеринин биринде тамак тууралуу эң сонун кеңеш берип кеткен. Тамак ичип жатканда ойдун баарын ошол тамакты чайнап, сиңирүү процессине буруп коюуну сунуштайт. Кезектеги учур тууралуу ойлонгула. Оюңардын бардыгын тамакка гана багыттап койгула жана акыл эсиңерди башка эч бир нерсеге бурбагыла. Азыр өз денеңерде болгула. Тамакты чайнаган,
jutkан бардык сезимдер менен ырахаттангыла. Ар бир тамак ичип жатканыңарда ушундай сезимдерди кабыл ала бергиле. Тамак ичип жатканда өз денеңерде толугу менен болсоңор, тамактын жыты ушунчалык укмуш сезилет. Аң сезимдерди алаксыганга мүмкүндүк берип жиберсеңер, тамактан чыккан жыпар-жыт дароо жоголуп кетет. Тамак ичип жатканда ошол учурга гана көңүлдү топтоп, процесстен ырахатка батсак, тамак эң сонун сиңет да, жыйынтыгында биздин денебиз сөзсүз түрдө сымбаттуу болот. Мен өзүмдүн ашыкча салмагым жөнүндөгү окуя мындайча бүттү. Мен дайыма 52 килограмм салмактамын жана каалагандарымдын бардыгын жей берем. Демек, силер да идеалдуу салмакка көңүлүңөрдү топтогула. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Бул канча убакытты талап кылат? 76. Джо Витали. Бул канча убакытты талап кылат? Унааны, мамилелерди, акчаны материалдаштырууга канча убакыт кетет? Деп адамдар дайыма кызыга беришет. Менин колумда бул 30 мүнөттү, же 3 күндү, же болбосо 1 айды талап кылат деп айткыдай эрежелер жазылган китеп жок. Мөөнөт өзүңөргө жана силердин аалам менен дал келишиңерге жараша болот. Убакыт бул Эйнштейн далилдегендей бар болгону иллюзия. Эгер силер бул тууралуу биринчи жолу угуп жаткан болсоңор, мындай идея түшүнүү үчүн татаал болушу мүмкүн. Бир караганда ал силер көргөнгө карама-каршы келет. Окуялар биринин артынан бири боло берет. Бирок кванттык физиктер менен Эйнштейн баардыгын бир маалда болуп өтөт деп айтышат. Мезгил жок экендигин силер түшүнүп, ал концепцияны кабыл алганыңарда келечекте эмне кааласаңар баардыгы бар экендигин көрөсүңөр. Эгерде баардыгы бир эле маалда боло турган болсо, анда силер каалаган нерсенин баардыгы параллель версия боюнча силерде эбактан бери эле бар. Силердин каалооңорду аткарыш үчүн ааламга убакыт талап кылынбайт. Каалаганыңарды алуунун кечеңдеши өзүңөргө жараша болот. Силер ишеним, билим жана менде бул нерсе бар деген сезим абалына дароо эле жете албаганыңардан улам, каалаганыңарды алуу кечеңдей берет. Каалаган нерсеңердин жыштыгына багыт алышыңар керек. Силер ага багыт алганыңарда каалаганыңар пайда болот. 77 Боб Дойл. Аалам үчүн көлөм маанилүү эмес. Бизге зор сезилгендерди чексиз кичине эсептегенибизди ааламга тартып коюш оор эмес. Бул илим менен далилденген. Аалам нөлдүк аракет менен иштейт. Чөп эч кандай чыңалуусуз эле өсөт. Ал буга эч кандай күч коротпойт. Улуу ой так ушундай. Бардыгы сиздин акыл эсиңизде болуп жаткан нерседен көз каранды болот. Бул чоң иш, ал эми бул кичине иш, буга бир эле саат жетишет деп биз өзүбүз эле аныктап алабыз. Бул эрежелерди биз өзүбүз белгилеп алабыз. Ааламда булар жок. Силер азыр каалаганыңарга жеткендей сезим жаратсаңар, аалам силердин каалаганыңар кандай болсо да бардыгына жооп берет. Ааламда мезгил жана көлөм ченеми жок. $1,000,000 материалдаштыруу $1 материалдаштырган сыяктуу эле оңой. Процесс бирдей эле. Каалаганыңардын бири тез аралыкта пайда болуп, башкасы үчүн көптөгөн убакыттын талап кылынышына жалгыз гана себеби силердин оюңар. $1,000,000 бул көп акча, ал эми $1 аз эле сумма. 78 Боб Дойл. Айрым адамдарга кичинерээк буюмдар менен иштөө оңойго турат. Андыктан биз кээде кичинеден жок дегенде бир чынык кофеден баштагыла. Бүгүн өзүңөргө бир чынык кофе тартууга көңүлүңөрдү бургула деп айтабыз. 79 Боб Проктор. Силер көптөн бери көрө элек досуңар менен сүйлөшүп жаткан образыңарды түзгүлө да кармап тургула. Ошондо кимдир бирөө силер менен ал адам тууралуу сүйлөшөт. Ал силерге телефон чалышы мүмкүн, же болбосо андан кат аласыңар. Кичинекей нерседен баштоо тартуу мыйзамынын ишин өз көзүң менен көрүүнүн жөнөкөй ыкмасы. Дал ушундай ыкманы колдонгон жигит тууралуу силерге айтып берүүгө уруксат бериңиздер. Ал купуя сырды карап көрүп, кичиреек нерседен баштоону чечкен. Ал оюнда канаттуунун бир тал канатын алып, ал боюнча өзгөчө канаттын образын түзгөндө, ал канаттын өзгөчөлүгүн аныктап алган. Ал өзгөчөлүк боюнча канатты бир көргөндө эле таанып алгыдай болгон. Ошентип жигит тартуу мыйзамын аң сезимдүү колдонуунун негизинде канатка ээ болгон. 2 күндөн кийин ал жигит Нью-Йорктун бийик имаратына кирүүгө даярданып жаткан эле. Бирок негедир кимдир бирөө аны төмөн кароого мажбурлагандай болду. Ал жерде Нью-Йорктун бийик мунарага кире бериште
жигиттин бут алдында канат жаткан, жөн гана канат эмес, баягы өзү оюндагы элестеткен канат. Ал даана жигиттин мээсинде түзгөн канаттын дал өзү болчу. Майда детальдарына чейин окшош болгон. Жигит бүшүркөбөй дароо түшүндү. Анын алдында тартуу мыйзамы өзү турган. Ошентип жигит акыл эсинин жардамы менен өзүнүн каалагандарынын баарын тартып ала турган укмуш жөндөмүн түшүндү. Тартуу мыйзамына толук ишеним менен ал жигит эми андан чоңураак буюмдарды түзүүгө өттү. Дэвид Ширмер, инвестициялар боюнча кеңешчи, кутман жашоо боюнча устат жана адис. Унааны токтотууга дайыма ыңгайлуу жерлерди таап алганыма башкалар таң кала беришет. Мен купуя сырды билерим менен муну жасоого аракет жасай баштадым. Мен бош орун тууралуу жөн гана оюмда элестете берем. 95% учурда мен каалаган бош орун так ошол жерде болуп калат да, мен тыкандык менен барып унаамды токтотуп коем. Калган 5% да 1-2 мүнөт башкалар токтоочу жайдан унаасын алып чыгышын күтүп калам да, андан соң анын ордун ээлейм. Мен дайыма ушундай кылам. Эми силер түшүнүп жаткан чыгарсыңар, эмне үчүн адам мен унаамды токтотууга дайыма орун табам деп айта берерин. Чынында ал ошондой болот. Ошону менен эле мен жолдуумун, мен дайыма утуп турам деген адамдарды түшүнүп жаткан чыгарсыңар. Алар чынында дайыма бир буюмдун артынан экинчисин утуп турушат. Адамдар муну жөн гана күтүшөт. Эгерде силер да каалаган нерсеңерди жана окуяңарды күтүп алсаңар, силер келечек турмушуңарды түзө баштайсыңар. Өз күнүңөрдү алдын ала түзүп алгыла. Келечек турмушуңарды алдын ала түзүш үчүн кийинки окуяга чейин азыр эле тартуу мыйзамын колдоно баштасаңар болот. Прентис Малфорд өз китебинде тартуу мыйзамы жана аны колдонуу ыкмалары тууралуу жазып чыккан улуу насаатчы. Ал өзүңдүн келечек күнүңдү алдын ала элестетип алган кандай зарыл экендигин демонстрациялайт. Мен жагымдуу иш сапарга же жагымдуу сейилге чыкканы турам деп өзүңөргө айтканыңарда, силер алдын ала өз денеңерге силердин сапарыңар жана сейилиңер чынында эле жагымдуу болушун камсыздай турган күч жиберип турасыңар. Сапарга, сейилге же дүкөндөргө барарда маанайыңар бузулуп же кандайдыр бир жагымсыз нерселерден коркуп турсаңар, анда силер алдын ала силерге кандайдыр бир жамандык жасай турган агенттерди жиберген болосуңар. Биздин оюбуз, башкача айтканда, биздин акылыбыздын абалы алдын ала жакшы менен жаманды пландап, үзгүлтүксүз иштеп турат. Прентис Малфорд. Бул сөздөрдү Прентис Малфорд 19-кылымдын 70-жылдарында эле жазган. Чынында эле ал чыныгы жол салуучу. Эми силер ар бир күнүңөрдүн ар бир окуясын алдын ала ойлоп коюу кандай зарыл экендигин түшүнүп жатсаңар керек. Албетте силер турмушуңарда эч нерсе ойлонулбай турганда карама-каршы абалдарды башыңардан өткөрсөңөр керек. Мунун бир көрүнүшү катары чуркоо жана шашуу саналат. Эгерде силер шашып, чуркап бара жатсаңар, анда силердин оюңар менен кыймылыңар коркунучка, кечигүү коркунучу негизделгендигин билгиле. Демек, силер өз жолуңардагы тоскоолдуктарды пландап жатасыңар. Эгерде силер шашылууну уланта берсеңер, силер өзүңөргө тоскоолдуктарды биринин артынан бирин тартып ала бересиңер. Мындан сырткары тартуу мыйзамы силерди шаштыра турган көптөгөн абалдарды алдын ала келечекке пландай берет. Силер өзүңөрдү токтотуп, бул жыштыктан чыгышыңар керек. Эгерде өз башыңарга дагы жаңы жагымсыз нерселерди тартып албайын десеңер, бир нече мүнөт тандап алып өзүңөрдү өзгөрткүлө. Көптөгөн адамдар, өзгөчө батыш коомчулугундагылар убакыттын артынан кууп жөнөшөт да, убакыт жетишпейт деп наалый беришет. Алар минтип айта берсе, тартуу күчү боюнча чынында эле убакыт жетишпей калат. Эгерде силер убакыттын жетишпегени тууралуу ойго чөмүлүп кетсеңер, анда тезинен азыр өзүңөргө менин убакытым жетиштүү деп сыймыктануу менен айткыла. Ошентип өз турмушуңарды оңдогула. Силер ошондой эле өз келечек турмушуңарды түзүү үчүн күтүүнү, күчтүн убакыты катары колдонсоңор болот. Кийин силерге бир нерсени күтүүгө туура келип калса, бул убакытты пайдалуу өткөргүлө. Силер каалаганыңардын баардыгы бар деп элестеткиле. Жашоонун ар бир абалын позитивге айландыргыла. Өзүңөр үчүн келечек жашооңордун ар бир окуясын өз оюңардын жардамы менен алдын ала көрө билгидей, күнүнкү адатын иштеп чыккыла. Эмне иш кылсаңар да, кайда барсаңар да, өзүңөрдүн алдыңарга ааламдын күчүн жиберип тургула. Тиги же бул окуяны силер кандай көргүңөр келерин алдын ала ойлонуп койгула. Ошондо гана силер өз жашооңорду аң сезимдүү түрдө өзгөртө аласыңар. Купуя сырды эсиңерге сактагыла. Биринчи,
Алладин тууралуу жомоктогу сыйкырчы сыяктуу тартуу мыйзамы силердин ар бир каалооңорду аткарууга киришет. Экинчи, жаратуу процесси болгону 3 гана жөнөкөй кадам: сурануу, ишенүү жана кабыл алуу аралыгында силер каалаганыңардын баардыгын түзүүгө жардам берет. Үчүнчү, ааламдан каалаганыңар тууралуу сурануу бул силер чынында эле эмнени каалап жатканыңарды билүү мүмкүнчүлүгүңөр. Силер муну өзүңөр үчүн түшүнүп алганда силер сурандыңар. Төртүнчү, ишенүү. Силер каалаганыңарды алып койгондой иш кылып, сүйлөп жана ойлоп баштоо дегенди туюнтат. Силер бул жыштыкты чагылдырып жатканда силер каалаганыңарга жетиш үчүн тартуу күчү адамдарды, окуяларды жана абалдарды кыймылга келтире берет. Бешинчи, кабыл алуу. Силердин каалооңор орундалганда силер эмне сезгениңерди сезүү дегенди түшүндүрөт. Жакшы маанай силердин каалаган нерсеңердин жыштыгына багыттайт. Алтынчы, салмагыңарды азайтыш үчүн салмагыңарды жоготууга же арыктоого көңүлүңөрдү бурбагыла. Анын ордуна өзүңөрдүн оптималдуу салмагыңар оюңарды топтогула. Салмагыңарды идеалдуу катары сезгиле. Ошондо гана силер аны өзүңөргө тартасыңар. Жетинчи, силердин каалооңорду ишке ашырууга ааламга убакыт талап кылынбайт. Миллиондогон долларды материалдаштыруу $1 эле оңой. Сегизинчи, кандайдыр бир кичине нерседен баштагыла. Мисалы, бир чыны кофеден же болбосо унаа токтото турган жайдан. Бул туура тартуу мыйзамынын иш аракетин көрүүнүн эң жөнөкөй ыкмасы. Кичинекей бир нерсени тартып алууну абдан каалагыла. Силер өз күчүңөрдү сезгенде андан да маанилүү нерселерди тартып ала аласыңар. Тогузунчу, өз күчүңөрдү алдын ала түзүп алгыла. Аны кандай көргүңөр келет? Ойлонуп көргүлө. Ошентип силер өз турмушуңарды өзүңөр аң сезимдүү жарата баштайсыңар.